17 жаштагы Валерия Ильс эс тарткан эле тигүүчү болууну кыялданчы. Бир ай мурда курбусунан социалдык тигүү үйү ачылганы угары менен аталган жерге барып көрүүнү чечкен. Эми мынтип максаты ишке ашып отурат. 2 аптадан бери футболкаларды жана медициналык бет каптарды тиккенди үйрөнүүдө. Күнүнө 50 даярдап жетишет. Эми анын санын 100гө жеткирсем дейт. Бул цехте Валериядан башка дагы 5 улан кыз үйүнөн келип кийим тигүүнү үйрөнүп жатышат. Как бы своя инициатива была. Тигүүчүлүк мен үчүн өтө кызык болгондуктан окууну бүтүрөрүм менен ушул тармакты тандадым. Албетте үйрөнүү оңой эмес, бирок болгон аракетимди жасап жатам. Бул жакка келгенден бери көп нерсени үйрөндүм. Тигүүнүн ыкмаларын билип калдым. Ал эми учурда бет капка болгон буйрутмалар көп болууда. Мен дагы ошого жараша ыкчам иштегенди үйрөнүүдөмүн. Бул жерде күнүнө 2000ге жакын медициналык бет кап тигилет. Тигүүчүлөрдүн айтымында акыркы Кыргызстанда коронавирус илдети катталгандан бери бул медициналык каражатка болгон суроо талап көбөйүүдө. Социалдык тигүү үйүндө интернаттын бүтүрүүчүлөрүнөн тышкары дагы бир нече тажрыйбалуу тигүүчүлөр иштешет. Алар буга чейин бет каптарды марлиден жасап келишсе, эми башка ар кандай кездемелерден тигишүүдө. Себеби өлкөдө бет кап калбай калгандыктан марля дагы кымбаттап кеткен. Көп жылдык тажрыйбасы бар тигүүчү Оксана Сошникова учурда пахта, сатин жана башка кездемелерди колдонуп жатышканын айтууда. Бет каптар буйрутма менен кардардын каалоосуна жараша тигилет экен. Бирөө 30 сомдон сатылат. Масканын бул түрүн жууп кайра колдоно берсе болот. Учурда ишканада 15 тигүүчү машина бар. Бирок эми алардагы жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан социалдык тигүү үйүндө иштегендер дагы 3 машина сатып алууну пландап жатышыптыр. Сейчас все маски, половина цеха стоят, и все на масках сейчас шьют. Сейчас вот заказчик у нас. Азыр бизге футболка жана бет капка буйрутма беришкендиктен ошолорду тигүү менен алектенип жатабыз. Бет каптарды болсо күнүндө сурап жатышат. Кече эле 1000ге жакын маскага буйрутма түшүп тигип бергенбиз. Биз дагы абалга байланыштуу ыкчам иштеп, колубуздан келишинче көп тигүүгө аракет кылуудабыз. А это что за материал? Это как материал, я забыла назвать? Фланель. Мындан тышкары Оксана үй шартында кантип бет кап жасоонун жолдорун көрсөтүп берди. Ал үчүн марлени 3-4 жолу каттап, эки четине резина тагып коюу жетиштүү. Андай кылууга мүмкүн болбосо марленин эки четин кулагыңызга ылайыктап кесип алганыңыз туура болот. Масканы колдон келишинче бат-баттан тазалап жууп, үтүктөп туруу абзел. Ал эми марли жок болсо учурда нымдалган салфетканы 3 кат кылып, аны дагы эки четин оюп коюу керек. Аны бир жолу гана колдонууга болот. Можно тоже вот разрезать. Сложить несколько слоев, если, вот, допустим, нету резиночки, там это тоже можно также, допустим, к примеру, сделать. Медицина кызматкерлеринин айтуусунда коомдо суроо талап көп болуп жаткан антисептикалык каражаттарды дагы үй шартында жасап алса болот. Анын үстүнө дарканада сатып алганга караганда арзан түшөт. Мисалы 1 литр антисептикалык каражат жасоо үчүн эмне талап кылынат? 96% 700 мл этил спирти, 20 мл глицерин, 10% 10 мл нашатыр спирти, 270 мл тазаланган суу. Аталган медициналык каражаттарды аралаштырып өзүңүздүн жана башкалардын саламаттыгы үчүн ар убак пайдалансаңыз болот. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС.